Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаментинин Ысык көл аймактык филиалынын ачылышы өттү. Ошону менен бирге аталган имаратта орун алган агрохаб окуу борбору ачылып, кызыл тасмалары кесилди. Бул имарат 6 айда оңдоп түзүүдөн өтүп, колдонууга берилип жаткан чагы. Кененирээк кабарчынын материалы. Каракол шаарындагы Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба департаментинин Ысык көл облусундагы филиалы 1982-жылы салынып, ошондон бери имараттын эскилиги жетип, эч кандай оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй келген. 2023-жылы айыл чарба министрлигинин демилгеси менен башталган иш 6 айда бүткөрүлүп, салтанаттуу ачылыш өттү. Иш-чара алгач ишкерлердин органикалык жактан өндүрүлгөн продукциялардын жарманкеси менен башталды. Бұл имарат биринчиден 3000 квадрат чарчы метрден дагы көбүрөөк болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө биздин максатыбыз, биз түшүнүп атабыз, айыл чарба багытындагы баардык тармактар бирдиктүү иш алып барыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул имарат албетте приоритет катары органикалык айыл чарба багытында, бирок ошону менен бирге ушул органикалык айыл чарбанын тегерегинде дагы башка тармактарды өнүктүрүү максатыбыз. Ошон үчүн бул имарат ошол эле азыркы сиздер маалымат алгандай окууну уюштурууда дагы, семинарларда дагы, маалыматтарды жеткирүүдө дагы, андан тышкары өзүңүздөрдүн жаштардын демилгеси, андан тышкары эң маанилүүсү дагы бул жердин унарлуулугун аныктаган лабораториянын дагы ишмердүүлүк ишчерде өтөт. Бул баардыгы комплекстүү болуунун максаты, бул имараттын кызматы дагы ошондо болот. Кыргызстаныбызда экологиялык жактан таза органикалык продукттарды өндүрүү биздин мамлекетибиздин эң чоң саясатынын башында турат. Ошон үчүн биздин посол, Южный Кореянын посолу, Койка организациясы өтө чоң бизге жардам берип, бизге түрткү берип, биздин экономикабызды көтөрүүгө, органикалык продукталарды чыгарууга өтө чоң жардам көрсөтүп келатат. Ысык көл облусубуз үчүн чоң иштерди жасап жатасыздар. Биз мындай проекттерди сөзсүз колдошубуз керек. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин кызыл тасма кесилип, меймандар имараттын курулушу менен таанышып чыгышты. 2019 айыл чарба министрлиги менен Корея эл аралык уюму, Койка уюму менен биргеликте меморандумдар түзүп, ушул Ысык көл областында органиканын жайылтуу иштери боюнча меморандумга кол коюлган. Ошол иштин алкагында ушул органикалык айыл чарба департаменти Ысык көл филиалынын имаратын оңдоп түзөө, анын ичинде биринчи этажда дыйкандарыбызга эң керектүү боло турган топурактардын анализин алуучу лабораториянын жабдууларын алып берип, ошол жерден иштетүү. Биздин лабораториябыздын ремонтуна болсо $360 000, коротушту $300 000 ремонтуна, $60 000 жана лабораториянын жабдууларына. Учурда биздин лабораторияда ушул жерде 6 адам эмгектенет. Мына сырткары да буюрса, ушул жаңы лаборатория жаңы заманбап биздин жабдыктар келгенге байланыштуу дагы штаттык курамдар да буюрса жасалат. Корея Республикасынын өкмөтү тарабынан Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу аталган имарат оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, атайы керектелүүчү жабдуулар менен камсыздалды. Ал эми Европа биримдигинин колдоосу, Enactus Кыргызстан коомдук бирикмесинин демилгеси аркасында бул имараттын биринчи кабатына жаштар үчүн агрохаб окуу борбору дагы ачылды. 안녕하세요. 저는 고이카 지은군 부소장이라고 합니다. Аталган хабтын ачылышынын себеби жаштар көбүнчө агро чарба тармагына көп көңүл бурбайт экен. Изилдөө жүргүзсөк, жаштар көбүнчө миграция менен башка жумуштарга кетишкен экен. Жаштарды агро тармагына тартып келип, кызыкчылыгын пайда кылуу үчүн ачып жатабыз. Азыркы маалда райондорго органикалык продукцияны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк көп. Ошол себептен жаштарга бул жак стартап болот. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын колдоого 5 миллион караганбыз. Бүгүнкү долбоордун акыркы этабы. Долбоор алкагында биз органикалык өндүрүштү көп көңүл бурдук. Органикалык кооперативтерге техникалык жардамдарды көрсөтүп, органикалык өндүрүштүк базаны түзүү жардамын берип, азыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрүп жатабыз. Эми бул имараттан дыйкан фермерлерге окуу семинарлар байма-бай уюштурулуп, өндүрүлгөн био каражаттарды колдоо жана органикалык чарба жүргүзүү боюнча маалыматтар берилет. Ошондой эле ишке берилген лабораторияда топурактын 5 көрсөткүчүн аныктоо боюнча анализден жыйынтыгы чыгып турат. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илич Хасинов, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.
Ак Суу районунун Маман айылында дагы дары чөптөрдү кургатуучу цех пайдаланууга берилди. Цех Корея эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан гранттык негизде каржыланган. Эми дыйкандар үчүн мышык тамыр жана башка дарычылыгы бар чөптөрдү өз убагында кургатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кененирээк Талгат Токтомушев токтолот. Дары чөптөрдү кургатуучу цехтин курулуу иштери өткөн жылдын июнь айларында башталган. Жалпы курулуу иштерине жана келген техникаларга $550 000 Корея өкмөтү тарабынан кайтарымсыз жардам катары каржыланган. Бүгүнкү күндө эл аралык талаптарга жооп бере алган цехтин курулуу иштери аяктап, ишке берилүүдө. Союз тараган мезгилден бери дээрлик октябрь айыл өкмөтүнө киреше алып келе турчу эч кандай ишкана, имарат курулган эмес. Дыйканчылыкта көп убара тарткан элдин үнүн уккандар атайын алардын жумушун жеңилдетүү үчүн проект түзүп, көмөкчү компаниянын жардамы менен ишкананын куруу иштерин башташкан. Мына минтип толугу менен бүткөн ишкана эми элди жумуш менен камсыз кылып, кардарлар үчүн жакшы шарт түзүлүп, мамлекетке пайдасын алып келет. Биздин дыйкандар көпчүлүк ушу дары-дармек чөп өстүрүү менен алек болуп келишет. Көбүнчөсү ушу мышык тамыры деп коет, валериан тамырын өстүрүү менен алек болуп келишет. Ошого долбоорго багытталып, биз долбоорго катышып, биздин долбоор жактырып, койка тарабынан, ушу Корея өкмөт тарабынан жактырылып, долбоорубуз колдоого алынып өтүп, ушу биздин кооперативке, ушу койка тарабынан 2 даана жаңы заводтон чыккан трактор берилди, 1 порттор машина берилди. Андан сырткары долбоордо ушу валериан тамырын кургатуучу цех ичинде оборудованиясы менен көрсөтүлгөн эле. Кудайым буйрса бүгүн мына курулуп бүтүп, ачылыш аземи болуп турат. Дары чөптөрдү дыйкандар казып алгандан кийин үй шартында жууп тазалап кургатып келишет. Ал убарачылыкты пайда кылган менен эле эмес, убакытты да талап кылып, өз убагында туруктуу баага сатууга жетишпей калгандар да арбын. Бул ушул курулганга чейин биздин дыйкандарыбыз күн түн дебей учурунда казылган, күзүндө казылган учурда ар ким куштар арыктын жээктерине, каналдардын агын суунун жээктерине барып алып, кол менен ручной труд деп коебуз, кол менен иштешип абдан кыйналып келишкен. Мына бул ушу кургатуучу цехтин курулгандыгы дыйканчылыкка чоң мүмкүнчүлүк, анан чоң жардам болду деп эсептейм. Эл аралык стандартка жооп берген кургатуучу ишканадан 24 саат ичинде 4-5 тонна дары чөптөрдүн түрүн кургатууга жетишет. Анткени кургатуучу жабдыктар $110 000 бааланган. Өндүрүлгөн товарлар мындан ары Европага, Россияга жана Казакстанга жөнөтүлөт. Сатып алууда сапаттуу товар алуу алардын башкы талаптары. Бул элибиз өзүңүздөргө белгилүү болгондой валерианка себеп ошону кургата албай ушу күнгө чейин көптөгөн баягы кыйналыштарга тоскоол болуп келген. Бүгүнкү күнү ушу Корея тарабынан ушул бүгүнкү күндөгү гүл кургатуучу, дары чөптөрдү кургатуучу цех курулуп, бүгүнкү күнү элибиз ушул жерден күздөн баштап, казып алган күндөн баштап ушуну кургатып сатканга чейин, ушул жерге упаковкасына чейин бүгүнкү күнү ушул жерден баардык даяр болот сатууга. Маман органик айыл чарба коммерциялык кооперативи 2021 жылдын февраль айында койка долбоорунун алкагында түзүлгөн. Кооператив койка долбоору менен тыгыз иш алып барып келет. Айыл чарба техникаларын алуу менен катар дары-дармек чөптөрүн кургатууга цех куруу долбоорлору дал ушул кооперативдин алкагында жазылган. Айта кетсек, ишкананын башынан аягына чейин куруу иштерин Прогресс строй куруу компаниясы колго алып, толугу менен аягына чыгарган. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ак Суу районунан. Акыркы убакта элет жеринде айыл чарба кооперативдери түзүлүп, калкты нукура, таза продукциялар менен камсыздоо колго алынууда. Жетөгүз району мөмө жемиштин мекени болгондуктан айыл эли атайын долбоор жазып, эл аралык уюмдардын колдоосу менен шире чыгаруучу жабдыктар жана 50 тонналык муздаткыч алынып берилген. Азыркы тапта алманын өрүктүн ширеси чыгарылып жатат. Элет жеринде айыл чарба кооперативдери жанданып, калкты экологиялык таза азыктар менен камсыздоо жагы жакшы жолго коюлууда. Учурда Тосор айылында мөмө жемиштин түшүмү максаттуу пайдаланылып, алма, өрүк, алмуруттан табигый шире өндүрүлүп жатат. Буга эл аралык уюмдардын колдоосу менен атайын заманбап жабдыктар алынып берилген. Бул жер конвейер, алманы жууп тазалоо бөлүгү, андан эле конвейер кетет, алманы майдалап
бул жерден сыгып берет. Сыккан алма бияка куюлат. Мындан бул казанга барат. Мына казанда азыр алмалар кайнап атат. 60 градуска чейин салкындайт. 60 градустан кийин боякка келет. Бул разливныйга келет. 3 түрлүү, 4 түрлүү сок чыгарып атабыз. Бизер натуральный сок болгондуктан эч кандай зыяндыгы жок. Буган өзүнөн эле эчтеке эле кошулбайт. Лимонный кислота, аскорбиновый кислота, мындай пищевой продукциялар кошулат. Ошон үчүн булардын срок годности 1,5 ай 2 ай натуральный баклажка куюлгандыгы үчүн. Ата мекендик продукцияга Бишкектен суроо талап жогору болуп, күнүнө мында 500 литр шире жасалат. Цех негизинен 1000 литр шире суусундугун өндүрүүгө күчү жетет. Ишкананын ишке кириши менен 15ке жакын жумуш орундары түзүлдү. Айыл жеринде тем бойло азыр алма өрүк болуп, биздики тосор айылы алма өрүк, алмурт дегендерди аябай көп айдаганбыз. Эми алардан Кудай буйруса, аларга деле биздин жардамыбыз тийип атат болуш керек. Элдерди алып келип атат, бизди дагы алар колдоп атышат. Үйдө бош жатканча биз келип иштей берели, анан эмне кылабыз анан азыр баягы ким айткандай колу таман кичинеден кыймылдап турбасак бизге да болбойт экен да. Алдыда өндүрүштүн көлөмүн кеңейтип, мөмөлөрдүн башка түрүнөн да шире чыгаруу максаты бар. Ошондой эле элеттиктер азык-түлүк программасынын сертификатын алып, продукцияны республиканын бардык аймактарына жана чет мамлекетке чыгарууга белсенип турушат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, ысык кол жаңылыктары.